Адамдын күчүн кирия көтөрүү менен сынаган чемпионат Талас шаарында өттү. Мелдешке өлкө аймагынан келген 50дөн ашык жоон билек спортчулар жана аскер кызматында эмгектенгендер катышты. Алар Газпром спорт комплексинде чогулуп, 16 салмак боюнча таймашышты. Булар азыр 16 тренировка, 16-ны колдон солот. Талчок биринчи мындай көтөрүлөт. Талчок. Обязательно 1 секунд үстүнө кармап туруш керек. И кайра туруш керек. Бул спорт негизи бул эме армияда бар. Ошондуктан обязательно служба алгандар билет бар эле. Баткен областында военный иштейм. Настрой жакшы буюрса, Баткен областынан түштүктөн түнүккө чейин келип атабыз. Алчыгылы карабай. Жаштар көп да бизде. Жаштар колдогону ушундай немелер керек. Рахмат. Баарына ийгилик каалайм. Күчтүүлөр жеңсин. Спорттун оор түрүн жайылтууну, болгондо да Таластан баштоону кирия көтөрүү боюнча федерация демилгелеген. Сунушту жергиликтүү бийлик жактырып, жер үйкенин иштеткен Альянс Алтын компаниясы колдоого алган. Биргелешкен иштин арты менен өлкө деңгээлинде чоң мелдеш уюштурулуп, аталган спорт менен машыккандардын башын бириктирди. Талас жергесине, Талас шаарына кирия көтөрүү чемпионатын уюштуруп атабыз. Кудай буйрса бүгүн бардык региондордон балбандарыбыз келди. Күчтүү балдар бар. Быйыл биз чемпионат өттүк Бишкекте, Азиянын чемпионатын. Аудан жакшы деңгээлде өттүк. Биздин коңшулаш Өзбекстанда, Казакстанда, Россияда, башка өлкөлөрдө аудан жакшы өнүккөн да. Биз ошол өлкөгө тең тааш болуп, кирия көтөрүүнү биз өнүктүрөбүз деген максаттабыз. Уюштуруучулардын айтымында кирия көтөрүү боюнча чемпионат облуста алгачкы жолу өткөрүлүүдө. Аталган спорт өнүктүрүүнү колго алгандарга компания көмөктөшүп, бүйүр кызыткан мелдешке дем өрчү болду. Альянс Алтын Таластан мисалы футболист балдарыбыз, күрөш, волейбол дейбизби, жана башка бүт спортко негизи бирдей эле тегиз карайбыз. Ансыгандай бүгүнкү күндө ошо кирүү спорт бул деле международный турнирлер болуп калып атпайбы. Кыргыз Республикасынын чемпионаты болуп калып атат. Ошого дагы Таластан, Талас облусунан ошо жаш балдарга дем бериш максатта бүгүнкү чемпионат өткөрүлүп атат. Мелдештин жеңүүчүлөрүнө кызыктыруучу байгелер, медаль жана акчабай сыйлыктар каралган. Белгилей кетсек, Альянс Алтын компаниясы Таластагы спорт өнүктүрүүгө багытталган ар бир иш-чараны колдоп келүүдө. Ошондой эле спорттук инфраструктураны жакшыртууга да кол сунуп, каржылап турат. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.